بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bizning gezektegi tafsir sabagыбыз buyursa, biz ötken sabagыбызda Fil surəsinin tafsirine toxtalganбыз. Buyursa, bugünkü sabagыбызda biz Quraysh surəsinin tafsirine toxtalabыз. Qur'andагы тәртиби боюнча 106-чы сүрө Меккеде түшүрүлгөн 4 аяттан 17 сөз жана 63 тамгадан турат. Quraysh сүрөсүнүн өзүнө чейинки Фил сүрөсү менен болгон байланышы кандай дей турган болсок, Quraysh сүрөсү өзүнө чейинки Фил сүрөсүнүн мындайча айтканда бир тыгыз байланышы бар. Же болбосо кээ бир муфассир алымдар айтат, бул Quraysh сүрөсү өзүнө чейинки Фил сүрөсүнүн бир уландысы деп дагы айтышат. Аллах Таала Каабанын ээси жана коргоочусу, бирок ыйык Каабаны куруу, коргоо иштерин себептер менен инсаниятка байлап койгон. Каабаны коргоо кызматы Quraysh уруусуна жүктөлгөн эле. Фил сүрөсүндө Каабаны талкалайм деп келген Йемендин башкаруучусу Абраханын тилегин ташкабат. Ниетине жетпейт. Ал эми Quraysh сүрөсүндө болсо Аллах Таала Фил сүрөсүнүн мазмунун улап, Quraysh уруусуна тартууланган жакшылыктарын тиздектеп эскерип жатат бул жакта. Аллах Таала Quraysh уруусу жер деген Мекке шаарын ушундай бир сырткы душмандардан ушундай бир чабуулунан коргоп койгон. Каабанын берекеси менен Меккенин жана шаардын айланасындагы жашоочуларды ыйык Каабага ажылыкка келгендерди дагы Аллах Таала өзү коргойт эле. Эми кимде ким азыркы учурда дагы ушундай бир Каабаны талкалайм десе, ыза берем десе, демек эч убакта жакшылыкка барбайт. Эми Quraysh сүрөсүнүн фазилети Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде кимде ким Quraysh сүрөсүн окуса, Аллах Таала ага оңдогон соопторду жазат. Каабаны таваф кылып, Каабанын жанында i'tikaf кылып отургандын соогуна ээ болот дейт. Кимде ким Quraysh сүрөсүн окуса. Демек, Каабага барып таваф кылганга мүмкүнчүлүк болбой атса, анда мында ушул Quraysh сүрөсүн окушубуз керек. Эми биринчи аяттын тафсири. Ила фи Quraysh. Quraysh сүрөсү лам тамгасы менен башталды. Бул аятта лам тамгасынын 3 мааниси бар. Биринчиси таң калыштуу лам. Аллах Тааланын Quraysh уруусуна жакшылыктарды ырологонуна капырлар таң калышты. Эми жогоруда баяндалгандай, Аллах Таала Quraysh уруусуна коопсуздук жактан да, соода саттык мамилелерин дагы мындайча айтканда Аллах Таала көптөгөн неаматтарды берип койду. Quraysh уруусунун урмат сыйга ээ болуусу ыйык Каабага кылган кызматынан эле. Ал эми экинчиси болсо өзүнө чейинки сүрө менен Quraysh сүрөсүнүн байланыштырган лам. Фил сүрөсүндө Каабаны талкалайм деп келген Абраханын кошууну кантип жер менен жексен болгондугун баяндап атат. Ал эми үчүнчүсү болсо өзүнүн кийинки аят менен байланыштырган лам тамгасы менен башталган биринчи аят, үчүнчү аят менен кыргыздай бир тыгыз байланышта. Эми Аллах субханаху ва таала Quraysh уруусуна көптөгөн жакшылыктарды ыруулап койду, неаматтарды жаадырып койду. Айтор
эми Аллах Таала кайсыл бир инсанга ушундай бир жакшылыкты бере турган болсо, демек ал инсанды жакшылык амалдар менен ушундай бир алаксытып коет, же болбосо алек кылдырып коет да. Эми ушул жакшылык амалдар менен адамдар эгерде алек болуп жаткан болсо, ошол нерсеге сүйүнүш керек. Ошонун аркасынан Аллах Таала көптөгөн бир жакшылыктарды бере турганды унутпаш керек да. Мына ушул Курейш урусуна да Аллах Таала мына ушул Каабаны коргогула, карагыла деди. Демек, андан кийин дагы Фил сүрөсүндө ушундай бир азаптан куткарып калган болсо, андан кийинки мына Курейш сүрөсүндө көптөгөн жакшылыктарды ыроологондугун баяндап атат. Эми Илаф ыроолоду, даярдап койду деген маанилери бар. Эч ким Каабанын тегерегиндегилерге зыян жеткирип, ыза бере албайт. Фил сүрөсүндөгү окуя бүткүл адамзатка бир чоң сабак болду. Эми экинчи аяттын тafsiri Ила фихим рихлаташ-шитаи вас-сайф. Аллах Таала Курейш урусуна эки сапарды ыроолоду. Бул кышкы жана жайкы соода сатык сапары болчу. Эми Курейштер Мекке шаарынын климаты баарыбызга маалым. Каабанын тегереги кургак, чөл. Ал жерде эгин эгип, жан багууга мүмкүн эмес. Эми Меккенин төбөсү көрүнгөн соодагерлери, соода кербендери менен Йемен жана Шам, азыркы Сирия өлкөлөрүнө багыт алышчу. Эми ошол учурда соодаларын сатып, ал жактан адалда болгон ырыскыларын таап жешчү да. Эми ошол учурда Курейштилер Йеменге, Шам өлкөлөрүнө барганда, Йемендиктер, Шамдыктар бул Курейштиктерге ыза бербейт эле. Себеби дегенде, мына ушундай ыйык жерден келатат деп, аларды мындайча айтканда өз ордуна коюп, алардын мал мүлкүн, байлыгын тартып алышпайт эле да. Себеби дегенде, аларга мындайча айтканда бир эскертүү иретинде Аллах Таала буга чейин Абраха Тал-Ашрамды жер менен жексен кылган сыяктуу эле, мындан кийин дагы кимдеги ушундай Курейш урусуна же болбосо Меккеликтерге ушундай бир ыза берем десе, алар дагы бир азапка душар боло тургандыгын эскертип атат. Эми андан кийинки 3-чү аятта болсо фалиябуду робба хадал бейт. Эми Аллах Тааланы жалгыз деп билишсин. Аллах Таала Курейш урусуна ушундай бир ченемсиз жакшылыктарды берди. Курейш урусу Аллах Таалага ибадат кылып, неематтарга шүгүр келтирсин деп жатат. Бул жерде робба хадал бейт кимге шүгүр келтирсин десе, үйдүн ээсине, ошол Аллах Таалага. Эми кандай неематтарды берди десе, кийинки аятта аллази ат'амаху мин жу'i ва аманаху мин хауф дейт. Аллах Тааланын Курейш урусуна берген жакшылыктары эки сапар менен чектелбейт. Эми Аллах субханаху ва таала Курейш урусуна ушундай бир ачкачылыктан жана коркунучтардан да сактаган. Эми Каабага ажылыкка келгендер Меккенин экономикасына, соода сатыгына бир топ салым кошкон. Курейш урусу ажылардын шарапаты менен ач калган эмес. Мындан сырткары Аллах Таала Курейштин баскан жолдорун да ушундай бир тынч кылып койду да. Эми Курейш сүрөсүндө ушундай бир риторикалык, балагый бир сүрөттөр бар. Сүрөдө антоним сөздөр көп кездешет. Кыш, жай, ачкачылык, токчулук, тынчтык, согуш сыяктуу карама каршы маанидеги сөздөрдү Курейш сүрөсүнөн кезиктирсек болот. Эми Курейш сүрөсүндө күчөтмө баса белгилөө да бар. Эми 3-чү аятта Каабанын маанилүүлүгүн баса белгилөө үчүн робба хазал бейт деп сүрөттөлөт. 4-чү аятта болсо коркунучтан мурда ачкачылык сөзү келип атат. Коркунучтан бар мисалы мин жу'i ва аманаху мин хауф. Бирин жу' ачкачылык, анан кийин коркунуч келип атат да. Себеби дегенде ачкачылык да коркунуч да бул апаат. Эми биз дайыма дуа кылабыз, жер асмандан келген ушундай бир апаат кырсыктардан сактагын деп. Мына ушул ачкачылык дагы бир азап, бир сыноо. Коркунуч дагы бир апаат. Бирок ачкачылык бул кыйыныраак, оорураак экендигин эскертүү максатында фалиябуду робба хадал бейт. Мындайча айтканда
Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Ju' sözün açkaçılıkты birinci eskerdi. Эми açkaçılık başına gelgen adam öz күчү менен бул апаттан чыгып кете албай калат. Эми коркунуч башка түшкөндө күч колдонуп, балким чыгып кетсе болот ал коркунучтанчы. Демек, Аллах субханаху ва таала мына ушул аятта, бул сүрөдө Курейш улусуна көптөгөн неаматтарды ырологондугу туурасында баяндап. Ошолордун ичинен Аллах таала Курейш улусун ачкачылыктан дагы тосуп койду, коркунучтан дагы тосуп койду. Ушундай бир дайыма содагерлердин, кербендердин, ушундай бир мал мүлкүн тартып ала турган ушундай бир кылмышкерлерден дагы тосуп койду да. Эми бул кыскача Курейш сүрөсүнүн тафсири, урматтуу жамаат. Аллах субханаху ва таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياة العلماء